Чындыктын нуру, өткөндүн күбөсү, жашоонун мугалими, тирүү эстелик бул тарых деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Славян университетинин гуманитардык факультетинин деканы, филология илимдеринин доктору, профессор, педагогика жана социалдык илимдер академиясынын академиги, Россия академиясынын академиги, Нью-Йорк академия илимдеринин академиги, Сокогакай атындагы Токио университетинин илимий премиясынын лауреаты, Казак Абылайхан атындагы Казак мамлекеттик университетинин ардактуу профессору Амангелди Бекбалаев мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыз. Амангелди мырза, сөзүмүн башында айткан жана чындыктын нуру, жашоонун мугалими, тирүү эстелик бул тарых деген сөзгө көз карашыңыз кандай? Эми мен мындай айтканда туура ошол сөздү маанисин туура табам. Анткени чындыгы эле тарых деген бул биздин биринчиси биздин рухий байлыгыбыз. Экинчиси бул биздин жанагы бизди тарбиялатууган биздин жана националдык идея болуш керек. Анткени Гётенин бир сөзү бар мындай. Die Vergangenheit ist die Heimat der Menschen Seele деген. Ал кыргызча мындай котурулат. Адамдын жүрөгүнүн төркүнү байыркыда жайгашат. Ошон үчүн биздин кандай болсок да биз кайсы киши болбосок да, орусбу, кыргызбы, еврейби, бирок биз иштейбиз өзүбүздү. Биз кимбиз, биз кайсы жерденбиз, тарыхыбыз кажерден чыкканбыз деп. Ошол сөзгө көңүл бурганда, азыр ошол сөзгө көңүл бурганда абдан көп суроолор чыгат. Анткени бул жерде көз караштыктар туура келбейт. Бирөө башкача ойлойт, бир улут башкача ойлойт, эки улут башкача ойлойт. Ошондой кызыктар болот. Сиз кандай деп ойлойсуз? Тарых негизи туура жазылабы? Эми мындайда тарых негизи туура эч качан жазылбайт. Себеби тарыхтын 3 деңгээли бар. Аны мен сиз менен ачык эле сүйлөшүп барайын. Тарыхтын 3 деңгээли бар. Биринчи деңгээл ал илимий деңгээли. Илимий деңгээл деген тарых бул жанагы кабинеттик жазма тарых. Кабинетте отуруп алып жазуу, тигил айтты, бул айтты, бияктан чыкты деп жазып, аны жана терминдерди пайдаланып, аны кичинекей эле адамдар аслы кичинекей топ окуйт аны. Керектүүлөр кимге керек болсо ошого окуйт аны. Ошол илимий тарых. Дагы бир тарых бар. Ал деген жана вульгар тарых деп коет. Аны көрүнгөнү, оюна келгени жаза берет. Кыргыздар теги монгол бабасы, кыргыздар еврей элдин бабасы, кыргыз деген дүйнөдө биринчи болгон деп жаза берет. Оюна келгени жаза берет. Ал деген вульгар тарых. Ал азыр ошондойлор абдан көп. Азыр абдан көп китептер. Мен чогулттум, бир 30-40 китеп бар. Эми аны бир пайдасы бар анын. Анткени кандай болсо да кишинин көңүлүн бурат да, кыргыздын көңүлүнө. Тарыхка карап тургула. Бул мындай да бир эле жер пайдасы бар да. А калганы зыяндары искажениясы көбүрөөк бирок. Зыяндары, искажениясы көп. Анткени мени да ошол кошуп атат. Сизде да ошол. Кошуп атат. Сиздин жазган тарых кайсыл эле? Мен тарыхым ортого кирет. Меники илимий, популярдуу тарых. Мен кичине аны бир жагы маданият буруп жазам, экинчи адамдар окусун деп, экинчи жагы жана тарыхый факттарды сактайм. Кажерден кайсы эмне келген. Ошону сакташым керек. Ана мен жазганда бүт жанагы бир орустун жакшы сөзү бар. За базар надо отвечать деп. Бүт кандай сөз болсун, бүт баарына мен жообум бар. Кайсы китептен алынган, кайсы булактан алынган. Анткени эртең мага бирөө айтат, сен кандайсың? Кайкындаптың муну? Мен бул вульгардык тарыхка кирбейт экен да эч кандай. Бул вульгардык тарыхка кирбейт. Менин тарыхым, мен жазган тарых бул мындай орусча до широкого круга көп кишилерге
адамдар түшүнсүн, жөнөкөй түрдө, жөнөкөй сөз менен ушул байыркы биздин кандай илимий тарыхты бар, ошону түшүндүрүп берип атам да. Амангелди мырза, бир суроодо сиз кесибиңиз боюнча филолог экенсиз, филология илимдерин. Анан дагы мен таң калып атам, азыр менимче биринчи адам болушуңуз керек, мен жолуктуруп аткан кыргыз улутундагы герман тилдеринин илимдеринин доктору. Анан өзүңүз филолог болсоңуз, тарыхка кандай келип калдыңыз? Мен муну айтып кетейин, мен сиздин сөздүн жанагы өзөгүн түшүнүп атам. Бул эми кайсы эмне укугуңуз бар, тарыхты жазганы деген. Мындай да, бул жерде мындай болуп атат. Биринчиси мен айтып кетейин. Мен жана герман тили боюнча бул өпкөлөнүү эмес, мактануу эмес, мен совет доктормун. Совет мезгилде жактаганмын. Советский Союзда жактагам. Ал убакта кыйын болчу да, доктор. Ал убакта жанагы не было нельзя, невозможно. Ошол мезгилде мен Советский Союзда Уралдан баштап эмеге Владивостокко чейин экиле киши бар болчубуз, доктор. Чет тил боюнча мен, бирөө Владивостокто Карачук деген. Экөө элебиз, эч ким жок болчу. Доктор. Союз боюнча, чет тилдери боюнча, германистика боюнча бир ашып кеткен киши бар болчу, докторлор. Болгон эле. Уралдан биягы экөө элебиз. Аны мен мактанган жокмун, аны көтөргүлө. Ойлойт, бул өпкөлөнүп атат, Бекбалаев отуруп алып деп. Ал биринчи. Экинчиси, бул мага бир жагы жардам берди. Чет тилдерди билгени, мен билгенди изилдегеним, доктор кандидаттык диссертациям немис тилинин тарыхы, немис тилинин диахронический история деп коет аны. Тил тарыхы. Ошол жактан тил чыгат, адам тарыхы чыгат экен ошол жактан. Анан ошол жакта караганда, анан гот тилге өтүп кеттим, байыркы англис тилге өтүп кеттим, англис тилге өттүм. Ошол менен көп тилдерди эметип, ошол жактан булактарды чогулта баштадым. Бирок өзүм кичинекейимин тарыхка абдан кызыкчумун. Бул жана мен эметип аткан бул ишим. Мен германистика боюнча лекция окуп атам. Бул менин ишим. Бул менен мен акча табам, үй бүлөмдү багам. Тарых менин хоббим, мен жакшы көргөн нерсем. Бул кичинекейимин мен жакшы көрөм. Эми мен өпкөлөнбөй эле коеюн, мактанбай эле коеюн, бирок мен эсептейм, мен ушул тарыхты, бүт дүйнөнүн тарыхын баарын билем. Бүт окуп чыккам. Мына жазган китептерине карап көргүлө. Кыргыздын тарыхы биякта дагы Хайреддин Барбаросса, легендарный османский адмирал. Аякта Барбароссун тарыхы, түрктөрдүн тарыхы, Европанын тарыхы, жанагы жерлердин Түштүк Американын тарыхы да бар. Анткени Эрнандо Кортес дегенди Барбаросса жеңип алган. Жанагы дуңгандар жөнүндө жаздым. Ал дуңгандар Кытайдан келген. Ал китеп жазган мага, китеп чыккан. Кытайдын тарыхын изилдеген мен. Бүт тарыхты кандай дүйнөдө болсо, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Африка, Европа мамлекеттерин баарын, Германия, Азия баарын окуп чыккам. Көпчүлүгүн окуганда да мен булактар гана окугам, жанагы байыркы булактары менен, гот тили менен, байыркы немис тили менен, байыркы дат тили менен, англис тили менен, байыркы ошолорду окуп чыккам мен. Менде мына таасир жок, мына ЦККПССтин тарыхынын таасири жок менин үстүмдө. Айтканда недоволеет надо мной. Надо этот история предписанная ЦККПСС, надо мной недоволеет. Демек сиздин бул ушул филология илимдеринин адис катары сизге тарыхты изилдөө жеңил болгон турбайбы? Абдан жеңил болду. Анткени булактарды окуп атам да мен. Булактарды. Сиз атайын кыргыздар жөнүндө издедиңизби? Же жөн эле жалпы окуп атып, кыргыздар жөнүндө издештиңизби? Мындай менде максатым жок болчу. Анан жалпы окуп атып эле чыгып атат кыргыздар жөнүндө, европалык жөнүндө, мына байыркы гот тилинде, байыркы немис тилинде, байыркы ислам тилинде, байыркы жанагы герман санжыраларда чыгып атат. Анан таң калып чогулта баштадым баарын. Баарын чогултуп, анын чогулткандан кийин мага бир жанагы мындай бир өзүнчө бир сүрөт пайда болду көзүм алдыма көрүндү. Ошону жазышым керек деп аны жаза баштадым. Мен сиздин бир китебиңизди окудум да, Атилла кыргыздардын бабасы деген. Аталышта мүмкүн андай толук мындай
түз туура эместир, бирок ушул өңүттө. Ошол жерде сиз айтып атасыз, азыркы бүгүнкү күндөгү кыргыз элинин келип чыгуусунун эки жолу бар дегендей кылып атасыз да. Биринчиси бул кыргыз эли кыргыз Алтайдан батыш аркылуу азыркы Тянь-Шань, мына азыркы отурган жерибизге келип калган 5 кылымга тете созулган мындай жүрүштүн аркасында. Бирок ошол убактагы улуу гун империясынын ичинде мүмкүн кыргыздар өзүнчө этникалык бөлүк сыяктуу, же болбосо ошол гундар менен аралашып, анан азыркы жаңы кыргыз улуту биз пайда болгон деген эки мындай немени айтып атасыз да. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, кандайча бизге Атилла бабабыз болот? Бабабыз болсо канчалык деңгээлде мунун чындыгы бар? Эми биринчи баштайын мындан баштайын, кичине алысыраак баштайын. Кандай кыргыз болбосун, кайсы айылда турбасын, бирок өзүнүн жанагы анын сезиминде, генетикалык сезиминде ошо болуш керек. Анткени мына бир 10 жыл мурун профессор Зайниддин Курманов эми өткөзгөн, соцопрос өткөзгөн. Бүт түштүктөрдү түндүккө барып, түштүккө барып өткөзгөн. Анан ошондо карапайым калк, эч качан гун деген сөздү укпагандар, бир кулагынын четинен уккандар, ошондо кыргыздар мына түндүктө 18% респонденттер сурангандар, 18% жазыптыр биздин байыркы бабабыз гундар деп. Түштүктөр 22% жазыптыр биздин байыркы бабабыз гундар деп. Эч качан гундар жөнүндө көп маалымат албагандар жазыптыр. Анткени генетикалык сезимде бизде болуш керек. Генетика дегенди биз эч качан тана албайбыз. Ал сезим бар бизде. Азыр ачык айта албайбыз, бирок кайсы кыргыз болсун, ошо биздин сезимибиз болуш керек. Анткени мисалы көп жылдан бери көп кандай Атилла деген бул байыркы гун тили деген ал байыркы кыргыз тили, байыркы кыргыз кыпчак тили, кыргыз кыпчак бир тил болчу. Ошонун бир тили же башкача ат менен гун тили болчу. Атилла деген ошо тилде ата уулу деген сөз. Ата уулу деген. Ата уулу, атасын Ругила деген бар болчу, ошондо хан урук уулу. Же Мундук деген бар болчу, Мончок деген. Ошондо бүт байыркы кыргыз кыпчак наамдар ошондо. Бул жерде ошо жана ат биздин атыбыз. Аны ошо Атилла деген аттын варианты көп жылдан бери бизде кыргыздарда сакталып келатат. Эдил деген сөз бул ошондон. Эдил деген сөз жана мындай абдан өзү ак сөөк, өзү жакшы жүргөн, жанагы каны таза деп коелучу, сөөгү таза. Ата бабалар ушундай түшүнүктү берет да. Ошо берет, Эдил. Атилла ошо жактан келген, анан ошо жактан кетет. Адылбек, Адыл хан, Эдилбек деп ошо бүт Адыл, Эдил деген ошо жактын варианты, Атилланын варианты. Кандай болсун Атилланын өзгөргөн варианты. Ооба. Анан мен мындай көз карашты мен азыр ошо жактап атам. Жактаганым гундар деген бул жалаң кыргыздар эмес. Бул чоң 20-30 уруу баары чогулган. Бирок арасында кыргыздын кандары башкарган. Аны мен айткан жокмун. Мурат Аржи деген китеби бар, жакында чыкты. Древний Тюркия деген 2015-жылы чыкты. Жазылып турат. Кыргызские роды всегда в этих были царскими родами. Все предводительствовали, были старые. Киргиз деген слово, ваше высочество деген сөз деп Мурат Аржи айтып атат аны. Ошол жакта кыргыздардын шайлап, кандарды шайлап Европага барып, биринчи биздикилер, биздин бабалар Кытайдан жеңилип, бир 10 чакты согуш өткөзүп, акыркысын жеңилип, аны жактан бияка көчө баштады. Аркасынан кубалап, бияктан келип, бияктан ылдый Алтайга кетип, Иртишке кетип, аяктан 3-4 кылым жашап, аяктан бөлүнүп, Иртишке кетип, ар жака Сибирге кетип, анын көпчүлүгү чогулуп алып, кайра эмеге кетишти. Тетиги көчүп кетишти. Эмеге окат издейбиз, жер издейбиз, батыш тарапка. Ошондо жана эмени шайлап алды. Киргизских царских родов деп дагы айтып атат. Мен айткан жокмун аны. Мурат Аржи деген кумук жазып атат. Кумук киши өзү, Алда Түрк жазып атат ошол китепте. Из киргизских царских родов шайлап алыштан Европага кетишти.
Аякта 20-30 урул. Кыргыз, Кыпчак, Сабыр, Найман, Динлин, Утургур, Кутургур, Хайлундур, Майлундур, Виттор толтура 20-30 урул. Баары көчмөн. Баары көчмөн элдер. Тияка кетишти. Европага барып, Европага жайгашты. Ал Европаны бир 2 кылымдай башкарды. Европаны. Рим империясын тизилет. Рим империянын жанагы ураганы ошо биринчи себеби биздин бабалар. Гундар. Ошо гундар ошо мындай курама элди башкарган кыргыздар болчу. Кыргыздар болчу. Сиздин оюңузча Могул Тянь-Шань менен Енисайдын ортосунда ары бери жүрүп турган, бийлеп турган хундар анда кимдер болот? Хундар гундар? Хундар ошол эле гундар. Ошол европалык транскрипцияларды гун деп коет, бул жерде хун деп коет. Ошол эле гундар, хундар. Ошол эле хундар. Жана улуу Кытай чеби сепили хундардан коргонуу үчүн курулган да. Ооба. Муну жанагы убагында Кытайлар майда-майда болуп бөлүнүп, өзүнчө жанагы элик болуп, анан ошолордун баарысын бириктирген кайсыл император эле? Чын Шуханди. Чын Шуханди. Ошол кишинин демилгеси менен хундардан коргонуу үчүн курулган чепил. Демек хундар булар гундар. Ооба. Эми дагы жана хун деген сөздүн эмесин маанисин айтып берейин. Биздин байыркы бабалар кыргыздар, антегеректе башка урулар негизги жайгашыптыр жана Орхон деген сууда. Орхон Енисай. Орхон сай. Орхон Енисайда эмес, тиякта жана Орхон түштүк Монголияда, түндүк Кытайда Орхон деген жерде сууга жайгашыптыр. Анан Кытайлар аларды айтчу экен, кыргыздар булар хони деп. Хони деген Орхондон келген адамдар деген сөз да. Орхондон келген адамдар. Анан Гянгун деген сөз ошонун модификациясы. Гян деген кытайча берет экен, көп маани берет экен, бирок негизги мааниси суу деген экен да. Кем де ошактан биздики чыгып атат. Кем. Гянгун деген суу, чоң суудан келген кыргыздар. Гянгун деп бизге башка экинчи транскрипция бериптир. Кытайлардын тилиндеги аталыш. Кытайлардын тилинде. Ушул модификациясы бар азыр. Аны жана биздин эме академиктер тарап чыккан. Плаский, жанагы Хакеев, Жунушалиев алар таап чыккан. Баарыбыз баягында майрамдабадык 15-20 жыл мурун. 2002 жылы. Ооба, майрамдабадык. 2001 жылы болуш керек. 2002 жылдык беле? 200 жылдык. Анан кийин мындай эме бар, жанагы мындай түшүнүк бар. Тилинде фолкс-этимология деп коет анан. Элдик этимология дейт. Элдик этимология деген сөздү, мына мисалы башка сөздү өзүнүн тилине окшоштурат. Анан тиги Гянгунду, хонини кыргыздар түшүнүп алды, гун деп түшүнүп алды. Эки маани салды. Биринчи күн жактан келген адамдар. Экинчи кун, жанагы жеңип алганда кун салат деп. Ошону түшүнүп алдык биз. Анан ошо менен Европага кеттик. Анан Европа бизди гун деп койду. Бизде алар варварлар деген. Варвар деген сөз да биздин сөзүбүз. Жеңип алганда, Барбарбы? Бар, эмнең бар, дай алып кел бияка. Эмнең бар? Бар. Демек алар барып алып, барбар. Бар, алып кел бери. Тигине керек болсо жеңип алганда эмне керек? Керек болсо барат, мен барбы жана мына атты жана буудай барбы, атка салып бере турган. Же дагы тарууң барбы деп сурайт, бар деп. Эмнең бар деп. Ана жактан бар болуп калды. Бул абдан кызыктуу маалыматтар. Сиз кандай ойлойсуз? Бул гун империясы бул абдан чоң улуу империя болгондо. Убагында айтып коюшат, Атилла гундарды башкарган, гундар дүйнөнү башкарган. Ооба. Бул сиздин китебиңиздин да баш немесинде жазылып турат менимче. Раз ошондой болгондон кийин гундардын ошол 30-40ка жакын уурунун башын бириктирген гун империясында кыргыздар өзүнчө этникалык уру катары сакталмак турсун ошол бир империянын жанагы эл башкарган жакшыларынын катарына кирип элди башкарып турганы бул мыктылык да. Ооба. Анан сиз кандай ойлойсуз? Биз кыргыз эли канча жолу мамлекет курганбыз? Деги эле кура алабызбы мамлекет? Кура алабыз эмес, биз курганбыз, курабыз.
Анткени биз күчүбүз жетет ага. Кыргыз өзү мына биз кичинекей элбиз. Башка миң көп, жүз миллион миллиардтан элге салыштырганда биз кичинекей элбиз. Канча элдер жүрөт, мамлекети жок. Биз өмүр бою мамлекетибиз бар болчу. Биринчиси, мамлекетибиз жок болсо да, биз жана ошол мезгилде биз өзүбүз эч кимге көз каранды болбой жашачубуз. Өзүбүз жашачубуз. Анткени биздин жанагы генибиз, генетикабыз биздики мына ушуларга тең эмелерге биздин коңшуларга кичине айырмаланат биздики. Биздин генетикабыз мындай айтканда чыгыш Сибирден келген генетикабыз биздики, ошол жактан келген, Орхондон келген генетикабыз биздики кичине башкача. Анан биз ошо такай эле биз көп калк эмеспиз, кичинекей эле калкпыз. Кичинекей азыр эле көп болуп атабыз. Кандай болсо да такай биз мамлекет түзчүбүз титульный нация катарында. Титульный нация. Бул империяда да биз титульный нация болчубуз. Анткени Европа айтып атат. Эмелер бар. Источниктер бар. Бул кыргыздар гун, булардын башкача аты гун, кыргыздар башкарып аткан баарын. Кыргыздар. Тегерегине топтогон башка элдер. Тегерегине топтогон бизде көп элдер бар болчу. Ошонун астында ошол эле герман элдери бар болчу бизге кошулгандар, ошол осетиндер бар болчу бизге кошулгандар, ошол эле чечен ингуштун бабалары бар болчу бизге кошулгандар, Европада биз менен жүргөндөр, ошол эле славяндар бар болчу бизге кошулгандар. Эмне тарыхта бар, Атиланын жардамчылары славян, Валамир, германец Лаударих, дагы башка германец Теодорих, дагы эмелер жанагы орустардын бабасы Светозар. Тарыхта бар, жазылат тарыхта. Атила баарын чогулту тегерегинде ошондой эмелер абдан кыйын, такшалган кыйын мындай адистер, аскер адистер, илимий адистер, политикалык саясий адистер баарын чогулткан Атила. Чыныгы лидер болгон турбайбы? Чыныгы лидер болчу абдан. Азыркы жанагы сөзүңүздү уласаңыздар, сиз айтып атпайсызбы? Биз кичинекей эл болгон үчүн көптөгөн жылдарга созулган согуштарга биз согуша албайбыз. Ооба. Биз кичинекей элбиз. Башка элдерге салыштырганда караганда, бирок өзүбүздүн тарыхыбызда биз 7 мамлекет түздүк. 7 мамлекет. Бүгүн 7-чи мамлекетте жашап атабыз. Ошо азыркы мамлекетибиз 7-чи мамлекет. Мына Гитлердин мамлекети, Гитлер жаман дегишен. Даже Третий райх болчу, 3-чү мамлекети болчу алардыкы. Германияда. Биздики 7-чи мамлекет. Франциянын азыр 5-чи республика, биздики 7-чи мамлекет. Казакстан менен Өзбекстан? Аларды билбейм мен. Аларга алар биздин тарых эмес. Демек, анан ошондо мына биз 7 мамлекет кыскача атап кетейин. Биринчи мамлекет баягы баарыбыз биз майрамдаганыбыз 2200 жыл мурун Орхон суусунун жээгинде түндүк Кытайда биринчи мамлекетибиз бар болчу. Экинчи мамлекетибиз мен дайыл деп аткан жана Гун империя. Гун империяда кыргыздар титульный нация болчу. Титульный. Ал эмеске нация болгон эмес, титулдук эл болчубуз биз. Башкарган эл болчубуз биздин. Кыргыз кыпчак тили ошондо, ошол негизги тил ошондо жакта болчу. Мамлекеттин тили ошол жерде болчу. Гун империяда. Бүт эмелер германдар да, готтор да, орустар да, славяндар да баары ошончо биздин тили менен сүйлөшчү. 12-чи кылымга чейин сүйлөдү биздин тили менен. Кыпчакский язык деп. 12-чи кылымга чейин биздин тили менен. Толтура азыр эмелер жанагы булактар, музейлерде. Экинчи мамлекет жана мен дайыл деп аткан мамлекетим. 3-чү, 4-чү, 5-чи мамлекет кылым. 3-чү мамлекет баарыбыз билебиз, ал Миңсууда. Биздин жерибизде, жанагы ошол жерде да биз жайгашканбыз Европадан келгенден кийин. Айрымдарыбыз ошол жака, айрымдарыбыз бияка жайгашканбыз. Ошондо ал 3-чү мамлекетибиз. 4-чү мамлекетибиз Барсбек деген биздин дагы атабыз, бабабыз бар болчу. Мындай белгилүү. Барсбек мамлекети, ал 6-7-чи кылым. 8-чи 9-чу кылымда Кыргыз улуу бийлиги деген мамлекетибиз бар болчу. Ал азыр эмелер окумуштуулар аны далилдеп атат. Ал да чоң мамлекетибиз бар болчу ушунда. 6-чы мамлекетибиз болду эмеде жанагы жакында эле жашадык баарыбыз.
Советская, Кыргыз Совет Социалисттик Республикасы. Ал да биздин мамлекет болчу. Ооба. Кыргызга болчу. А 7-чи мамлекетте бүгүн жашап атабыз. А ортодо мамлекет жок мезгилде биз эч кимге баш ийген эмеспиз. Биз өзүбүздө жашашыбыз. Кокон ханга биз баш ийген эмеспиз. Аларны биз мындай башка партнер болчубуз. Керек болсо аякта биздин адамдар башкача. Биздин кишилер башкача. Тарыхта ошентип жазылат. Партнер болчубуз алар менен. Биз эч кимге баш ийген эмеспиз. Өзүбүз мамлекет түзүшүбүз. Биз орустар менен деле ошондой тең ата эле сүйлөшкөн экенбиз да. Датка деп тигилер биз ошол эле алайханышасы Курманжан датка. Же болбосо бул жерде кеминдеги жанагы Шабдан Батыр. Анан дагы айтып кетейин. Мен жана баштадым эле дагы айтып кетейин. Кыргыз кичинекей эле калкпыз. Мына азыр эле көп болуп атабыз. Эми биз Аз деле көп эмеспиз да. Эми мамлекетибизде биз 6 миллион болуп атабыз. Бирок биз титулдук эл катарында биз көпчүлүктү түзүшүбүз керек. Көпчүлүктү канча экенин таза билбейм мен. Бирок кандай болсун биздин мамлекет биз түзүп атабыз. Биз түзүп атабыз. Титул биз болуп атабыз. Бул жерде эч кандай национализм жок, шовинизм жок. Бул мен айтып атам. Факт айтып атам. Туура. Мага эч ким жабыштырбасын бул шовинист, националист деп. Националист эмес мен өзүм интернационалистмин. Москвада окугам мен. Туура. Анан кыргыз кичинекей калк ошондо анын сезиминде бар. Биз көп мындай 10 жыл, 20 жыл согушту өткөзө албайбыз. Анткени күчүбүз жетпей калат. Биздин күчүбүз жок болуп калат. Ошон үчүн кандай конфликт болсун биз бат бүтүрөбүз аны. Мына түштүк коңшуларбы, батышпы, чыгышпы, түндүк коңшуларбы, кай жерден келгендер болсо да, бизге жана чабуул кылгандар болсо да бат бүтүрөбүз биз. Жанагы 5-6 бүзүмада бүтүрөбүз. Анткени соскону болбойт бизге. Биздин генибизде ошол бар. Бат жанагы талада бүтүргөндө бат бүтүрүшүбүз керек, жеңишибиз керек. Жеңилсек анда биз жок болуп кетебиз, баарыбыз кырылып кетебиз. Ошон үчүн бат бүтүрөбүз. Тарыхта жакындагы эле тарыхта ошондой эмелер бар жанагы үлгүлөр, ошондой эмелер бар. Окуялар. Эки жолу өткөзгөн революция делер. Менимче башка. Эки жолу өткөзгөн революция ошону далилдейт, түздөн-түз. Менимче далил. Жакпай калды бул, туура эмес болуп калды бул. 1-2 саатта эле ошо бүтүрөт, бат эле бүтүрөт. Башка мамлекетте болсо менимче жумалап, айлап, жылдап кеткендер бул бар да эми. Жылдап. Ошо. Сиз кандай ойлойсуз? Биз макул жетти мамлекет. Бул эптен сонун мамлекетти түзөрсүз. Биздин мамлекет эмнелерден бузулат? Мамлекетте азыр көп нерседен бузулат мамлекет. Жана Атиланын бир жакшы сөзү бар. Каны 100 болсо, баатыры 1 болсо, мамлекет бузулат. Баатыры 100 болсо, каны 1 болсо, мамлекет турат деп. Мамлекетте бир адам, бир лидер башкарыш керек. Анын лидерде ал жанагы өзүнчө жакшы байыркы кыргызстандар шайлагандай ошондой бүт ошол критерияларга, талаптарга туура келиш керек. Ошондой мына биз жакында шайлайбыз го жаңы лидерди ошондой критерияларга туура келиш керек. Шайлаганда 4-5 жагында карачы. Жана гондардын хандарын шайлаганда биринчи жагы өзү акылдуу болуш керек. Жанагы экинчи жана мында айтып кетсе орусча айтып койгону не ударяться в истерику, не паникором. Ошондой болуш керек. Оор басырыктуу. Ооба. Үчүнчүсү адамдарын сакташ керек, адамдарын аяш керек. Анткени камкордук болуш керек. Согуш жүрүп атат. Адамың жок болсо согуша албай каласың, жеңилип каласың. Төртүнчү бүт калган жана эмелерди, тылдарды, адамдар, согуштун жоокерлер, алардын үй бүлөлөрү бар. Тиякта калды артта. Ошолордун баары ошого кам көрүш керек. Анан дагы негизи ошо шайлай турган хан өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар болуш керек. Башка эч кимде болбойт да. Мисалы Баламбер деген хан, биздин Кыргыздан чыккан хан өзгөчөлүгү таамаятчы экен да. Жаа менен атканда. Канча көз катары мерген экен да. Анан ошондо жана готтор менен согушуп атканда, готтун эмесинде бар ал. Готтун легендасында бар, готтун санжарасында бар.
согушуп атканда алардын бир абдан бою чоң албан жигит кандын баласы аты Фритигерин экен. Аны ал согушканда жөө согушчу экен. Аны ат көтө алчу эмес экен. Жөө согушчу экен. Эки кылычты алып алып кирчү экен. Биягынан 3 атчан, биягынан 3 атчан, артынан 3 атчан коргоп турат. Анан жана танктай болуп кете берчү экен да. Бир эмеде, бир салгылашууда бир 50-100 киши жалгыз өлтүрүп койчу экен. Жап-жалгыз өлтүрүп койчу экен. Анын ошо менен мына Фритигерин келип атат дегенде баары каччу экен. Каччу экен. Анан дагы жана эмелери, шешке деген сөз кыргыздын байыркы кыргыздын сөзү, орустар шашка кылып алышты. Узун мындай меч. Ооба. Узун меч. Мылтыктын устуна алдына неме кылган шашка. Ошо менен ошо эме согушканда жана чапканда Фритигерин бир чапканда бир кишини экиге чапчу экен. Анан бул жерде кичинекей эме ар жакта дөңдө Баламбер 5-6 хандары менен 20-30 жоокерлери менен согушту карап атат. Тиги чуркат эте качап, чабарманын айтат, тиги жактан киришин, тигине кылсын, муну кылсын деп. Анан тиги Фритигерин бияка келет атат. Тарыхта бар ал Санжырада. Герман Санжырасында келет атат. Келет бир 30-40 кишини өлтүрдү жолдон. Жана эмеси менен, кылчы менен. 2 кылч менен. 200 метр калганда аны көрмөксөн болуп атат Баламбер. Баламбер да чоң киши болчу, бою чоң аттарды минчи. Аны айтты Баламбер келем. Бир жаа менен бир жамбаны ататыган. Анан тиги бир секундка башын көтөрүп мына бул жерде бар эмес да. Шлеми бар да. Жана темири бар да. Көтөрүп карайын дегенде 250 кадамдан уча кириптир. Баламбер чекесине. Ошо табылды, ошо кишинин сөөгү табылып музейде турат. Ошо өлгөндүн кишинин тарыхта турат. Баламбер файл борт инзайны штиринде. Баламбердин жамбасы анын чекесине кирди деп. Ошону качты деп бардык. Ошондой өзгөчөлүгү бар болуш керек. Улжин деген хандын өзгөчөлүгү ал Баламберден кийин шайланды. Ал кичинекей бекер эле бойлуу. Менден да кичинекей. Бирок күчү менен абдан чоң зор экен да. Бир жана согуш ат менен чаап атканда, бир салганда кишини экиге бөлүп койчу экен мынтип эле. Душманды экиге бөлүп койчу экен. Бир чапканда бөлүп койчу, ошондой күчү бар экен. Атила деген абдан жүрөктүү киши экен да. Атила, жана хан Атила. Эме дагы тарыхта бар. Тетиги Дунайдын жээктеринде бир арстан пайда болуптур. Жок, жолбош пайда болуптур. Жолбош. Ал жолбош киши жегич экен. Киши жегич жолбоштор деген абдан чатакта. Абдан эмеде. Жырткычта. Демек алар келип жашын алып жеп коет кишини. Ошону бүт издеп таап, анан курчап чоң жерге эмелер, атчандарын. Анан Атил өзү кириптир. Бир эле жаа менен, бир жамба менен. Стрела менен. Жамба деп кыргызча байыркы сөз, кыргыздын тили жамба стрела. Ошонун кириптир. Анан киргенде тиги секирип келди учуп баратат, 8 метр учуп баратат. Ошондо Атиланын стреласы жүрөгүнө тийиптир. Насмерть. Жолбарсык насмерть. Тарыхта бар ал. Ошондой кишилер шайдачу экен ханга. Бүт жана жакшы касиеттин тышкары дагы бир нерсе бар, согушка жарай турган нерсе, немелерин ошо шайдачу экен да. Демек ушундай касиети жок киши келип калганы бул мамлекеттин жок болуп кетишине. Эми кантип айтам, мамлекет жок болбойт, эч качан биздин мамлекет жок болбойт. Эч качан анткени биздин адамдарыбыздын, биздин элибиздин жана ан сезимибизде биз бар, биз бир заматта баарын ордуна келтирип коебуз. 2 жолу келтиргенбиз, а 3-үчү жолу келтирип коебуз. Абдан биз Бул жакшы сөз. Чындыгында бул жакшы. Биз деген мамлекет эч качан жок болбойт. Мамлекетте андан көрө жакшы адам башкарсын. Туура, бул жакшы. Жакшы киши башкарсын. Менимче азыркы убакта баары эле кыргыз элинин башкы тилеги ушул болуп атат окшойт. Жакшы адам башкарсын. Жакшы адам башкарса мамлекетке да жакшы, элге да жакшы.
байыркы ошол сиз айтып аткан 7 мамлекет курдук деп атпайсызбы, биз 7-синде жашап атабыз деп. Бул чындык менимче. Сиз тарыхчы катары, тилчи катары да бир изилдеп көрдүңүзбү? Саясатты кандай жүргүзгөн экен? Кимдер? Ошол мамлекетте кыргыздар, биздин бабаларыбыз. Биздин бабалар. Советтер Союзундагы мамлекетти билебиз кандай саясат болгонун. Ага чейинкилер бир аз эл оозунда калган айтымыштар, макалдар, лакаптар аркылуу билинип турат. Бир аз арыраак ошол Орхон хандыгы, Гун хандыгы, булар менимче кызыктуураак болуп атат да. Себеби булар жөнүндө эмнеге сизден бир нерселерди көбүрөөк билип алгым келип атат. Себеби биз дарак сыяктуу тамырыбыз канчалык тереңге кетип, биздин тамырыбыз тереңге сугарылчу жери биздин тарыхыбыз, ошол ата бабаларыбыздын басып өткөн жолу. Биз урпактар катары ошол бабаларыбыздын жасаган жумушун эле кээ бир жакшы жактарын кайталап койсок, менимче бүгүнкү күндө чечилбей аткан көп нерселер өзүнө чечилмекпи деген ойдо. Ошол үчүн үмүттө сурап атпаймынбы? Кандай саясат? Түшүнүп атам мен. Мен биринчи баштан Гун каганатынан. Гун каганатына жанагы эле Атила, мурунку хандар. Атил 9-хан. 12 хан болгон Европада кыргыздардан. 12. Баламбер, Уздин, Ругилан, Мунзук, Октар 12 хан болгон. Атила 9-хан. Кыргыздын. Ооба, кыргыздардан чыккан. Аны кыргыздар башкарганы, ошо эмелерди башкарганы эч башка улуттарды кемсинчи эмес. Айтып атпаймынбы? Атиланын жанында жардамчысы биринчи жана эл түмөн башы деген азыр начальник военного штаба. Эл түмөн башы эме латин Орест жүрөт. Аскер башы, Аскер жок, начальник штаб. Начальник штаб. Аскер башы өзү, кол башы өзү. Президент аппараты, да? Ооба. Латин Орест жүрөт. Президенттик аппараттын жетекчиси деп койбойсузбу? Аскер. Начальник военного штаба. Жанагы эме министри биздин бүгүнкү титулдарга айтылганда соода чет тил министри Орус Поскоробуш деген. Орустун бабасы Атиланын жанында жүрөт. Же жанагы эменин бир кол башы германдарды башкарган Валамир жанында жүрөт. Славяндардын Светозар жанында жүрөт. Бүт жанында жүргөндөр. Анан өзүнүн кыргыздардан экөө эле бар болчу жанында жүргөндөр. Бирөө тайекеси Айбарс. Бирөө досу, курбусу Төлөк. Ошонун аты боюнча биздин уруулар Төлөк, Теренгут деген уруу ошондон. Бүгүнкү күнгө чейин бар да. Ооба. Төлөк. Ошатым кыргыздар экөө эле, калгандар 10 чактысы баары башка улуттардан. Анткени ошол мезгилде кыргыздар кандай эме титулный эл болбосо да, бирок бүт билген, колунан келген адамдар, адистер жанында жүрдү. Толеранттуу болгон. Толеранттуу. Ошол мисалы совет мезгилде совет мезгилде мисалы барып калдык. Жалаң кыргыздар турган жерде. Деги Нарынга, же Алайга, башка улуттар келсе баарына жакшы кабыл алчу. Бөөгө жаман сөз айтчу эмес. Эч качан тамагын берип, жаткызып, ооба, келе кой, конок болдуң деп. Биздин ханыбыздан сезимибиз да бар. Анткени талада жүргөндө кимге келбейт, мусапыр болуп келет, жардам бериш керек, эртең өзүң болуп каласың ошондой деп. Бул түшүнүк бар турбайбы? Бизде бар, өзүбүздө. Бар. Анан ошону жана ошондой биздин жакшы касиетибизди биздин бир эмебиз, биздин бир башкаруучубуз бар эле, Исхак Разаков деген бар эле, абдан ошо көп биздин касиетке, интернационалдыктарга, көп толеранттуулукка көп таасир кылды. Ошол кылган ишти абдан ошол мезгилде кыргызстан мен кичинекеймен билем, абдан өнүгүп кетти. Академия ачылды, вуздар ачыла баштады. Мектепте биз кыргыз тил окучубуз. Мен ошондо окугам мектепте. Кыргыз тил окучубуз. Ошол киши, анан ал киши жок болду, кыргыз тилди алып салды. Кыргыз шаарда бир эле мектеп калды, номер 5. Анан киши жамандап эле, бирок бир эле мектеп калды, номер 5. Бирок эми муну ачык эле айтышыбыз керек. Усубалиев
25 жыл башкарганда. Эми ал өзү билет, мен эч кимди жамандагым жок, мен тим эле факт айтып атам. Факт айтып атам. Туура, бул Андан кийин факт ошо жанагы ал кишини алып кетти Москвага. Алып кетип, баягы ал кишини, жакшы кишини бизге абдан көп бизге жанагы салым, жардам, көп ишибизди кылып берген, башкарып берген бизди. Антияка Москвага Чынжырга байлап койду. Инспекторская КПСС кылып коюп. Чыкпайсың деп ошол жерден. Чыгарбай койду. Ошол жактан каза болбоду. Ошол жактан каза болду. Ошол жактан Эл душманы деп ушул жерден куулуп барып, аркасында артынан анонимный каттарды жазып атышып, жамандап атырып, анан кийин чыгарышты. Анан дагы бир киши жөнүндө айтып кетейин. Мына мага түздөн түз таасири чоң. Биздин улуу, урматтуу жазуучубуз, биздин жердешибиз, биздин ойчулубуз Чыңгыз Айтматов. Мен бул ойду көп жылдан бери алып жүрөм. Кичинекей мен жанагы мектепте эле тарыхка кызыгам. Анан ал ошол ойду мен ошону ойлоп жүргөндө, вузда окуганда, түшүнгөндө, баарын көргөндө, аспирантура окуганда Чыңгыз Төрөкулович Европада бир мезгилде Совет Союзунун элчиси болуп, анан Кыргызстандын элчиси болуп бир 10 жыл, 15 жылдай жашап калды. 2-3 өлкөдө бири Жашап калды. Ошол жерден ал байкебиз, атабыз, ал биздин абдан улуу өкүлүбүз ошол жерден көрүп, мына карасаң кыргыздын эле буюмдары экен, музейлерге барды, көрдү. Мына эстелик турат, гунга турат, бул биздин кыргыз экен. Түшүндү. Гун деп жазылып турат, бирок кыргыздын буюмдары. Гун деп жазылып турат, музейлердин баары, бирок кыргыздын эле буюмдары. Түшүндү, бул кыргыздар турбайбы деп. Анан келип китеп жазды. Жана аңчы аскада калган аңчынын ыйы деп китеп жазды. Кыргыздар, балдарым, инилерим, туугандарым, мына гундарды карагыла, изилдеп чыккыла, Атиланы карап чыккыла, бул биз экенбиз деп жазып чыкты. Бизге ошону бир осуят калтырып кетти. Мен айтсам болот, мен ал кишинин осуятын аткарып атам. Ал китеби ошо бүт 3/4 ошол. Жана азыркы китеби ошол. Эми сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы? Варвардык тарых бар. Вульгардык. Вульгардык деген. Анан кабинеттин ичинде жазылган тарых бар. Анан илимий популярдуу мындай жалпы коомго арналган тарых бар деп. Сиз эми жөнөкөй адам эмессиз. Тарыхчы болбосоңуз да филология илимдеринин доктору. Өзүңүз айткандай Советтер Союзунун маалындагы. Ооба. Анан тил болгондо дагы чет тилдери боюнча. Ошол герман тилдери. Герман тилдерине кайсылар кирет? Немис тили, байыркы тилдер, герман тилдер, гот тили, англис тили, швед тили, дат тили, норвежский тили, ошолор кирет. Мына сиз айтып атасыз, 20-кылым, 19-кылым, 18-кылым деги эле көптөгөн адамзаттын тарыхында көп тарыхый маалыматтар ушул сиз айтып аткан тилдерде жазылып калган. Анан өзүңүз айткандай, мен атайлап кыргызды издеген жокмун. Тилди изилдеп отуруп, ошол жерден кыргыздарды жолуктуруп атам деп атпайсызбы? Мына биздин расмий тарыхчыларыбыз эмнени жасап атышат сиздин оюңузча? Алар менен байланышасызбы? Мен алар менен байланышпайм, анткени алардын жанагы өзүнүн сферасы өзүнүкү. Алар билет кайсы тарыхты, орто кылымдыбы, жаңы кылымды, алар өзүнчө изилдейт. Мен аларга эч кандай тиешим жок. Мен жанагы кызыккан жерим бир эле жана 2-3, 4, 5 кылымдар жана германдар менен, герман элдери менен байланышкан мезгилибиз. Ошого эле кызыгам мен. Калгандарга мен жооп бере албайм, аларга мен айта албайм. Эчтеке. Эми менимче убакыт билинбеген менен 1 сааттай өтүп кетти окшойт убакыт. Анан сиз жөнүндө, сиздин мээнет эмгектериңиз жөнүндө менимче биз алдыда дагы көп сүйлөшөбүз деп ойлойм. Бул чын-чынына келгенде бул кол жеткис баалуулуктар. Эгерде биз ошонун баалуулугун билсек.
Биз билгенге милдеттүүбүз. Себеби эгерде биз күч кубаттуу мамлекет курабыз десек, биз сөзсүз буга чейинки ата бабаларыбыз курган мамлекеттердин тарыхын окуп үйрөнүшүбүз керек. Анан кээде сиз да байкайт болушуңуз керек. Биз акыркы күндөрү ыйлаган адамдар көп болуп атпайбы? Биз тентип кеттик, биз кыйналып кеттик, тилибиз жоголуп барып атат дегендей мындай деп. Бирок мен сиз менен сүйлөшкөндөн кийин өзүмдө мындай ички дүйнөмдө бир мындай ишенимдүүлүк пайда болду да. Биздин генетикабызда жазылып турган Кудайдан берилген бир миссиябыз бар. Биз жоголбойбуз. Биз мамлекет курабыз, сиз айткандай. Кылымда бузулган нерсени 2 саатта куруп койгонго мүмкүнчүлүк. Бул биздин өзгөчөлүгүбүз деп айтып атпайсызбы? Бул абдан жакшы нерсе. Эми сиздин ушундай бир нукура кыргыз элинин уулу катары өзүңүздүн кичинекей болсо дагы жасап аткан жумуштарыңыз менимче кичинекей эмес, бул абдан чоң жумуштар. Жумуштарыңыз аркылуу келечекке, бүгүнкү күнгө чоң салым кошуп аткан мээнетиңизге рахмат айтып, анан бул сүйлөшкөн сөздөрүбүз акыркы болбойт деген үмүт тилек менен алдыда дагы кененирээк сүйлөшөбүз деген максаттар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктасак, сизге чоң рахмат. Сизге да рахмат.